Ali radıyallahu anhu, Umar radıyallahu anhu halifa bolup turgan mezgilinde aytып атат. Nasihat aytыш үчүн чоңдор кичинеге айтыш шарт эмес. Umar radıyallahu anhu halifa bolup турат. Ali radıyallahu anhu жөнөкөй эле катардагы адам эле. Nasihat aytып атат. An Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu ennehu qala li Umar radıyallahu anhu ya amiral mu'minin in sarraka an talhaqa bi sahibayka faqsuril amal. Momundардын amiri, eğer kalasanız jetүүnü eki şerigingizge ümütüңdү kıska kıl dedi. Abu Bakır jana Paygambar sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Bakır radıyallahu anh Paygambar aleyhisselamga jetүүnü kalasaң, oşolor menen jannatka birge bolууну kalasaң, ümütüңdү kıska kıl dedi. Adamды көп azgırgan nerse ümütünün uzunduğu da. Sahabalardın ümütü uşunçalık kıska ele de. Ушунчалык кыска эле бир кадам таштасаң экинчи кадам таштай аласыңбы деген үмүт, коркунуч бар эле да. Бизде үмүт өтө узун. Өзүңдүн жашың 55ке келип калды, бирок үмүтүң дагы бир 55 бар да. Дагы бир 55 жылды план кылабыз. Үй сала турган болсок, көпкө туруш керек деп ушундай үй салабыз, ал биздин небере чеберелерге жете турган кылат. Үмүттүн кыска болуусу адамды акыретке даярдайт. Үмүттүн узун болуусу адамды дүнүйөгө кызыктырат. Ошондуктан не дейт? Үмүтүңдү кыска кылгының. Ошондо адамдын үмүтү кыска боло турган болсо, акыретке даярдык кылып жашайсың dedi. Вакул дуна шабаи, тойбостон жегин. Тамактанганда тое жебегин dedi. Адам тамактанган мезгилде сахабалардын адаты ушул эле. Тамактанган мезгилдеринде тамактанганда тойгонго чей жебейт эле да. Biraz jep токтотот эле. Ваксирил изара, жана баягы изарыңды кыска кыл, бага элегиңди кыскараак кылып жүргүнүң. Эми насаат айтып атат. Не үчүн бага элегиңди кыска кыл десе, көбүнчө бага элегини узун кылган бул текеберден болот. Шайтан азгырат. Өзү эреже боюнча эркектердин бага элеги кыска болуш керек, кызыл ашыктан жогору болуш керек. Ал эми аял затыныкы узун болуш керек. Шайтан экөө тең Алланын рахматынан кур калсын үчүн аялдардыкын көтөрүп жүгөрдү. Көтөрүп нар алып чыгып таштады да. Ал эми эркектердикин астына алып түшүп, согунчого жеткизип бутуна дебелетип салды. Натыйжада эмне болду десе, экөө тең тескери кылды. Аялдардыкын көтөрүп салып Алланын рахматынан кур калды, эркектердикин түшүрүп салып Алланын рахматынан кур калды да. Себеби бул текеберликке далалат кылат. Ал эми Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бакир Сыддык радıyallahu анхуга уруксат берген. Изарын көтөрсө түшүп кетет эле, көтөрсө түшүп кетет эле. Айтты Абу Бакир, сага уруксат, сенде текеберлик жок деп. Бүгүн ушул хадиске таянып кээ бир адамдар айтат, мен дагы текеберлик жок, просто Абу Бакир Сыддык радıyallahu анху узун кылам дейт. Эгерде текеберлик жок экен байкайлы, анда бир кесип көрүңүз. Кызлаштан көтөрүңүз. Дух жетеби экен, күч жетеби экен, демек текеберлик жок. Жетпейби, демек бар. Себеби Абу Бакир Сыддык радıyallahu анху өзүңүздү салыштыргыдай, сиз кимсиз? Ал пайгамбарлардан кийинки эң бийик даражадагы инсан болсо. Ошол үчүн бизди шайтан келип алдай деген да. Сен текебер эмессиң, сен жапжакшы адамсың. Просто шымың узун болсо Абу Бакирдики деле узун болгон эч нерсе эмес дейт. Ошол үчүн урматтуу бир туугандар, мынтип алданбайлы. Биринчи биз бага элегибизди көтөрөлү. Анан мен деген Абу Бакир Сыддык радıyallahu анхунун жамаатыдамын, Умардан да өтүп кеткенми десе болбой калат экен. Андан кийин Али радıyallahu анху айтып атат. Ан Али радıyallahu анху кол: "Лейсал хайру ай яктура малук ва валадук." Жакшылык деп ойлоп алба, малыңдын жана балаңдын көбөйүшүнө. Ыйманы алсыраган инсан малы канча көбөйсө, ушул жакшылык, бактылуулук деп ойлоп алат. Балдарынын канча көп болсо, ошону бактылуулук деп ойлоп алат. Валакиннал хайра ай яктура илмук ва я'зума хилмук. Бирок жакшылык сенин күн сайын илимиң көбөйүп турса. Күн сайын бир аят жаттай алдың, күн сайын бир хадис окудуң, күн сайын сага бир илим пайда болуп атат. Макул ал илим muameletke байланыштуу, макул ал муашаратка байланыштуу, эл менен болгон же туугандарга болгон байланыштуу, күнүгө динге байланыштуу илимиң күн сайын көбөйүп тургандыгы мына ушул чоң жакшылык.
Жана ошондой эле сенин sıfatların, жумшактыгың, sıfatlarыңдын жакшы болуп жатканы, улуу sıfattардын ээси болуп жаткандыгың бул сенин үчүн эң чоң жакшылык dedi. Адам кандай күн сайын мал топтогонго аракет кылгандай, күн сайын жашоосунда sıfat топтогонго аракет кылуу керек да. Себеби sıfat менен, кулк мүнөз менен эң бийик даражага жетебиз. Кыяматта таразыга коюлган амалдардын, ла илаха иллаллахдан кийинки амалдардын ичинен эң улуу сооп, эң салмактуу сооп бул кулк мүнөздүкү дейт, жакшы кулк мүнөздүкү дейт. Эмне үчүн? Себеби жакшы кулк мүнөзгө жетүү кыйын, жетсең сообу таразада салмактуу болот экен да. Ошол үчүн күн сайын сенин илимиң көбөйүп турса, күн сайын сенин хелимиң, сыфатың, жумшактыгың көбөйүп турса, демек сен эң чоң жакшылыкка жетишип жатасың деген сөз экен. Кандай адам күн сайын баласына кам көргөндөй, мал дүйнөсүнө кам көргөндөй өзүнүн илимине дагы жана ошондой эле сыфатына дагы аракет кылыш керек экен. Жана ошондой эле жакшылык ан тубахиян наса би ибадати раббик. Адамдар менен жарышууң Роббиңе ибадат кылуу менен. Адамдар менен ат, үй, же болбосо машина, же байлык, же башка нерселерде жарышпастан тескерисинче Роббиңе ибадат кылууда жарышкын дейт. Жакшы райондон, элитный комнаталардан алып жарышкандан көрө, тахажжуд окуп жарышып көргүн дейт. Нафил оразаларды кармап, садака берип, зекет берип жарышып көргүн дейт. Чыныгы жакшылык мына ушул болот дейт. Аябай кымбат жерден үй алдың, бирок өлүм келгенде алың калат кетесиң. Кабырга сен менен чогуу килбейт. Үйүң канчалык ремонту күчтүү болсун, акыркы ремонт болсун, бирок кабырың баары ремонту жок болот экен да. А эгерде сен Аллахтын ибадатында адамдар менен жарышып баарынан өтүп кетсең, тахажжуду эң көп, садакасы эң көп, кулк мүнөзү эң жакшы, илими эң жакшы сен болуп кете турган болсоң, мына ошондо кабырың жаннаттын бакчаларынан бир бакчага айланат дейт. Фа ин ахсанта хамидталлаха. Эгер бир жакшы амал кылсаң, Аллага шүкүр айтып мактап айт дейт. Я Аллах, алхамдулилла, Алла сага мактоолор болсун, мен бир жакшы амал кылганга мүмкүнчүлүк бердиң депчи. Эгерде ва ин асаата истагфарталлах, бир ката кылып алсаң, Алладан кечирим сура. Я Алла, мен кечирим сурайм, сенден ката кылып алдым депчи. Жакшы амал кылдыңбы, сүйүн. Жакшы амал кылдыңбы, кайгырып кечирим сура. Эми эч нерсе эмес дебесичи. Бизде кээде ушундай болуп калат, нафсыбыздын жамандыгы, текеберлигибиз бизде эмне кылат? Жаман амалды жасагандан кийин өзүбүзгө далил таап берет. Гыйбат кылат дагы болгонун айттым дейт. Өзү ошондой болсо мен болгонун айтып атпаймынбы дейт да. Же болбосо бирөө менен урушуп кетет дагы, нерек мен ушундай адаммын, мен бетке айтам да, мен гыйбат кылбаймын дейт да. Жаман амалды не кылат? Гыйбат кылат дагы, болгонун айтып атам деп далил таап берет. Бетиге айтып урушуп кетет дагы, мен болгонун айтам дейт. Мен ушундай адаммын деп коет. Эмне кылат? Экөө тең туура эмес да. Сабыр кылыш керек эле, кечириш керек эле. Демек эмне кылып атат? Эгерде жамандык кылып алсаң, кечирим сура дейт. Ла хайра фид дунья илля ли ахади раджулайн. Бул дүйнөдө жашаганда эки эле адамга бир жакшылык бар дейт. Биринчиси, күнөө кылып жашап, күнөөсүнө тобо кылганга мүмкүнчүлүк тапса, эң бактылуу инсан ушул дейт. Бир адам күнөө кылып алган болсо, күнөөсүнө тобо кылганга чейинки жашоосу эң жакшы жашоо дейт. Экинчиси, жакшылыктарга жарышып жүргөн инсан дейт. Раджулун исариу фил хайрат. Жакшылыктарга жарышкан инсанга гана бул дүйнө жакшы дейт. Демек бул дүйнө биз үчүн күн сайын пайдалуу болуш үчүн кылып мурда кетирген каталарыбызга кечирим сурайлы. Экинчиси, жакшы амалдарды адамдар менен жарышалы да. А шайтандын максаты, шайтандын иши эмне десе, адамдарды дүйнө менен жарыштырып коет экен, кооздуктар менен жарыштырып коет, модалар менен жарыштырып коет. Адамдар ошо менен жарышып жүрө берет да. Машиналардын комплектациясын карап, жылдарын карап жарышып отура берет. Бирок өзүнүн комплектациясын пока карай элек да. Сиз кайсы комплектацияга кеттиңиз? Люкска жеттиңизби? Люкс дейби, лимитед дейт. Сиз кайсы комплектациядасыз азырчы? Сизде бүт нерсеңиз барбы? Көзүңүз өз убагында жамылабы? Фарларыңыз кандай? Поворотниктериңиз арамалалдан, адалдан бурулганда кандай бурулат? Карабайт экенбиз да. Бирок машинени карайт экенбиз да. Шайтандын иши эмне десе, дүйнөгө жарыштырып коет экен, кайдагы бир темирди же үйлөрдүн артынан кубалап кете берет экенбиз. Бирок өзүбүздүн амалыбызды унутуп калат экенбиз, сыфатыбызды. Ошол үчүн сахабалар өздөрүн унутуп калбаш үчүн бири-бирине насаат айтып турат эле да. Али радиаллаху анхунун дагы бир сөзү бар экен. Али радиаллаху анху кол: "Ла танзур иля ман кал, ванзур иля ма кал." Али радиаллаху анху насаат айтып жаткан экен. Ким сүйлөп жатканыга караба, балки эмнени сүйлөп жатат ошону кара депчи. Адамдар сүйлөп жаткан адамга карап кээ бир учурда адашып калат экен да. Жөнөкөйрөөк адам,
кичкейирээк адам же сиз тааныбаган адам сүйлөп жатса көңүл бурбай калат экенбиз. Балким анын оозунан акыйкат чыгып жаткандыр. Балким ал бизге пайдалуу бир сөз айтып жаткандыр. Ошол үчүн адамдын келбетине эмес, анын айтып жаткан сөзүнө кара деген экен да. Ошол үчүн учурда жашоодо көп адамды учурда не кылат? Сырткы келбетине карап баа берет экен да адамдаргачы. Качан сырткы келбетине карап баа койсоң адашып калат экенсиң. Эмне үчүн? Сырткы келбетин жасап коюу оңой да. Сонун костюмшун кийип, галстук тагынып алышы мүмкүн, бирок ички дүйнөсү аябай бузук болушу мүмкүн. Ошондуктан эмне дейт? Сырткы келбетине карап туруп адамдарга мамиле кылба. Адамдардын сыфатына карап туруп мамиле кылгының. Ал сага эмне деп сөз айтып атат, эмне деп кайрылып жатат, ошого карагын дейт да. Жана ошондой эле куллу ихаин мунқатиун илля ихаун кана ала гайри тама. Жана ошондой эле бир өтө зарыл эреже айтыптыр. Бул дүйнөдө бардык достуктар үзүлөт дейт. Ким менен ким дос болсо, баары бир үзүлөт дейт. Бирок кайсы достордун ортосунда бири-биринен үмүт болбосо, ошол достук үзүлбөйт дейт да. Кедейлердин достугу үзүлбөйт экен да. Бир кедей экинчи кедейден эч үмүт койт экен да. Жөн эле дос экен да. Бир байга барып дос боло турган болсоңуз, эмне кылат? Бербей койсо достук түзөт экенсиз. Сурасам бербей койт депчи. Достук качан экинчиден бир нерсе үмүт кылбастан боло турган болсо, ушул достук үзүлбөйт дейт да. Куллу ихаин мунқатиун, ар бир достук үзүлөт. Бирок кайсы достуктун ортосунда бири-биринен бир нерсе үмүт кылбаса, бир гана Аллах ыраазылыгы үчүн, акырет үчүн достук боло турган болсо, мына ушул достук үзүлбөйт дейт. Аллах баарыбызга ушул хадистерге амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин. Субханакаллахумма ва бихамдик.